Кутман күн. Мен ушул видеонун всех. угуучуларынын бардыгына иштеп жаткан келечектеги ишкерлерге салам жолдойм. Менин атым Аман Мамаев, мен Honey Mount компаниясынын башкы директору болом. Компания бал жана бал продукциясын өндүрөт жана аны соодалоо менен алектенет. Биз өз ишмердүүлүгүбүздү Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзөбүз жана экспорт менен алектенебиз. Биз продукцияларыбызды ЕАЭС, Россия, Казакстан, Персид булуңунун өлкөлөрүнө, Араб Эмираттарына, Дубайга экспорт кылабыз. Биз эмне үчүн биздин бизнеске электрондук соода ишин киргизүүнү чечтик? Онлайнга чыгууну эмнеден баштадык? Биз сайт жасадык. Instagram, Facebook социалдык тармактарында баракчаларды түздүк жана контент түзүү менен алектенип баштадык. Бул бизге эмне берди? Эмне үчүн мен бардык ишкерлерге онлайн чыгууну сунуштаймын. Азыр онлайнда массаветте жүрөм деген шарттуу кесилиштер же сен шаардын чет жагында жүрөсүң деген жок. Онлайнда сен дайыма борбордосуң. Бардыгы сенин өзүң жөнүндө жана өзүңдүн продукцияң жөнүндө, анын артыкчылыктары жөнүндө маалыматты беришиңе жараша болот. Биз кантип онлайнга чыктык? Чыгуу процессинде биз каталарды кетирдик. Аларды оңдодук, жаңы каталарды кетирдик, кайра аларды оңдодук. Ушинтип кадам артынан кадам жасап жатып өнүктүк. Башкача айтканда биз эмнеден баштадык? Контенттин үстүнөн иштөөдөн, өзүңдүн продукцияңды визуалдуу берүүдөн, өзүңдүн продукцияңды текст түрүндө берүүдөн, өз кардаларың менен сатуу скриптисин ар бир баскычын түзүү керек. Мисалы, мен сүйлөшүп жатканда сөзсүз саламдашуу керек, сый, кичипейилдик менен сүйлөшүү керек. Кардарга өзүңдүн кызыгууңду көрсөтүш керек. Башкача айтканда, кардарга карата өзүңдүн мамилеңдин үстүнөн иштөө керек. Мисалы, кардар сага жазып койду. Бул кардар өзүнүн ишин аткарып койду дегендик. Андан аркысы сага жараша болот. Сен ага кандай мамиле кылсаң, кандай маалыматты бересиң, кардар катары ал сага кызык экенин ал сезиш керек. Сен аны кардар катары бааларыңды билиши керек. Онлайнда жашоодогудай эле ар кандай кардарлар бар. Кайрымдуулары бар, алар дароо эле сатып алышат. Ошондой эле сага кымбат деп жазгандары да бар. Булар дагы кардарлар. Аларга да көңүл буруу керек. Эң начары, кардар сенин жарнамаңды онлайн көрүп эч нерсе жазбай койгонунда. Биз электрондук соода ишин жакында эле киргиздик, 1 жыл мурда. Бирок ушул эле 1 жылда эгер күнүгө иштесең, интернетте соода жүргүзүүнүн эң чоң тажрыйбасын аласың. Рынокты талдоо боюнча бизде кандай тоскоолдуктар болду? Биз өзүбүздүн максаттуу кардарыбызды билген эмеспиз. Кийин ал улам так даана болуп чыга баштады. Биздин кардалар 25-45 жаштагы аялдар экенин түшүнө баштадык. Так ошолор биздин жарнамабызга көңүл буруп, бизге активдүү жазышат, биздин продукцияга кызыгышат. Биз дагы түшүнгөнүбүз, биздин кардарлар корпоративдик кардарлар. Компанияларда кардарлар үчүн белектерди даярдап сатуу менен алектенгендер. Электрондук соода ишинин кандай этаптарын басып өттүк? Биз Бишкек шаарынан баштадык. Өз күчүбүздү ушул жерден сынап көрдүк. Кийин кардарлардан жакшы байланыш алып, биз Кыргызстандын бардык областтарына чыга ала турганыбызды түшүндүк. Кийин биз таргет аркылуу Казакстанга, Россияга чыктык, чоң шаарларына. Онлайн бизге Россияда 120 точкага офлайн чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Кийин биз офлайн Дубайда экспого катыштык. Жарым жыл, сентябрдын март айларына чейин 2021-2022 жылдары. Ошол экспого катышуу бизге Талабат онлайн аянтчасын ачууга түрткү берди. Азыр биз ушуну менен алектенүүдөбүз. Талабат бул эң чоң онлайн аянтчасы. Дубай шаарында жана Араб Эмираттарындагы онлайн соода. Электрондук соода ишиндеги биздин кийинки кадамдарыбыз. Биздин максатыбыз Amazonго чыгуу. Азыр биз бардык жоболорду, сертификаттарды өтүү, бардык талаптарды аткаруу менен алектенип жатабыз. Бул биздин 1 жылдык тажрыйбабыз. Ишти Бишкектен баштоо керек. Андан кийин областтар, кийин ЕАЭС, кийин Персид булуңундагы өлкөлөр, ушул бардык билимдер үйрөнгөнүбүз бизге жардам берүүдө. Аларды Amazon соода аянтчасында пайдаланабыз деген ойдобуз. Башкача айтканда принцип ошол эле. Кардарга жагымдуу визуал, продукцияны тексттик сүрөттөө абдан маанилүү. Сиздин продукцияны видео, фото материалдарын даярдоо керек. Рынокко даярданган компания катары толук кирүү керек. Бул бизге биздин кардарыбыздын кызыкчылыктарын, баалуулуктарын билүүгө
Биздин продукциянын эмнеси ал үчүн маанилүү экенин билүүгө жардам берет жана биздин күчтүү жактарыбызга басым жасоого жардам берет. Атаандаштык талдоо жөнүндө айтсак, биз атаандаштарды атаандаш деп атабайбыз. Биз аларды өнөктөш деп атайбыз. Эмне үчүн? Себеби биз бир чөйрөдөбүз. 100% жоопкерчилик деген бар. Атаандаштарга шилтөөнүн кереги жок. Алар бир нерсе жасап салды, же алардын бир нерсеси жаңы дебей, достор, жоопкерчиликти өзүңөр алышыңар керек. Өзүңдүн үстүңөн, продукциянын үстүнөн иштешиң керек. Өзүңөрдүн кардаларыңардын керектөөлөрүнө, муктаждыктарына, кызыкчылыктарына жана баалуулуктарына көңүл буруу керек. Ошондо бардыгы болот. Кардар менен кайра байланыш, соода болот жана көрсөткүчтөр, жыйынтыктар болот. Офлайнда иштегендерге онлайн, электрондук соода ишине чыгууга даярданып жаткандарга кандай сунуштарды берет элем? Кичине нерседен баштагыла, жасап көргүлө, тесттен өткөрүп көргүлө. Бул онлайн берип жаткан эң башкы мүмкүнчүлүк. Дароо эле өзүңдүн продукцияңа же товарга, кызматка көбүрөөк акча салбай, биринчи тест өткөрүп көргүлө. Баракча түзгүлө, лендинг пейдж бир баракчага тест жасагыла. Силер канча кардар кайрылат деги эле телефон чалуулар болобу? Байкап көргүлө. Достор, менин сунушум контентке, видео материалга, фото материалга сөзсүз көбүрөөк убакыт керек. Мунун бардыгын сиз жасаганыңыз, сиздин өндүргөнүңүз жана сиз атайын алып келгениңиз билиниши керек. Өзүңөр жөнүндө, өзүңөрдүн компанияңар жөнүндө, кызматкерлериңер жөнүндө көбүрөөк айтып бериңиздер. Мен чоң бюджети жок, чоңураак мүмкүнчүлүктөрү жок ишкерлерге кеңеш берет элем. Онлайн гана бизге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бардыгыңарга ийгилик жана рахмат.